Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерибизди кубанычка бөлөйм деген ар тараптан өнүккөн атууларыбыз арбын, деди президент Жапаров мамлекеттик желектин 30 жылдыгына карата уюштурулган салтанаттуу иш-чарада кыргызстандыктарды куттуктап жатып. Айтымында өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштар четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мамлекет башчы өлкө атын алыска чыгарсам, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетемдеген максатына жетелөөгө дилгир экенин кошумчалады. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Ошондуктан элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы. Мамлекеттик желегибиздин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен дагы бир жолу чын дилимден барыңыздарды куттуктаймын.